Кутман кеч, урматтуу теле көрүүчүлөр, СТВ телеканалы жаңыланган студияда өзүнүн тууралык программасын эфирде баштамакчы. Сиздер менен студияда мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз ынтымак жана биримдиктин тегерегинде болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк бизге сөз маек куруп берүү үчүн атайын студиябызга кадырлуу конокту чакырдык элек. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бул Мелис Мураталиев, Бакдөөлөт коомдук фондунун жетекчиси. Мелис мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жайкы эс алууңуз кандай өттү? Жакшы, буюрса, эл катары эс алдык, иштедик, бирок иш көп болду да. Эң жакшы, мынакей башында айтып өткөндөй эле, мынакей биздин бүгүнкү темабыз негизи эле акыркы мынакей мезгилдерде биздин Кыргызстандагы эң актуалдуу болуп жаткан ынтымак жана биримдиктин тегерегинде болот деп атабыз. Анда сөзүбүздү ушу ынтымактан баштасак, ынтымак деген түшүнүктү негизи эле жалпырап биздин теле көрүүчүлөргө жана анын ичинде мага түшүндүрүп берип кетсеңиз. Ошо ынтымак бул өтө чоң түшүнүк. Себеби бизде баарыбыз билебиз, макалды эстегенде эле бизде ырыс алды ынтымак деген түшүнүк келет да. Себеби баардык нерсе ошо ынтымактан башталат. Анан бирок мына биз ушул багытта көбүрөөк иштеп жүрөбүз. Ошо мен кыргыздын улуттук баалуулуктарын, биздин мурастарыбызды, макал лакап, биздин дастандарыбызды ошол таанытып, жаш муундарга жеткирүү багытында иштеп жүргөндө ушу көп учурда байкайбыз, ушу ынтымак, биримдик деген түшүнүктөр мындай экөө бирдей эле кабылданат да, айырмасы жоктой. Элдерден сурасаң, ынтымак деген биримдик депчи, биримдик деген эмнеси, ал деген ынтымак дегендей түшүнүк болот да. Бирок чындап келгенде экөөнүн айырмасы бар. Албетте экөө бир багыттагы негиздүү түшүнүктөр, бирок ар бир түшүнүктүн өзүнүн орду жана салмагы бар да. Эң негизгиси бул башаты деп койсок болот, ынтымак. Себеби баягы ырыс алды ынтымак деп атпайбызбы? Ырыс, чечкендик, ийгилик эмне гана болбосун, ошонун башаты ынтымактан башталат. Себеби ынтымак бул мынтип айтсак болот да, эгер аныктамасына токтолсок, бул адамдардын, топтун же бир элдин арасында негиздүү бир мамилени кармаган алака деп койсок болот да. Мисалы, мамиленин түрлөрү көп болот. Кошуналык мамиле, достук мамиле, бир туугандык, үй бүлөлүк, тууганчылык мамиле деген болот. Ошол мамиленин негизиндеги алакаң болсо, анда сенин ынтымагың бар деген түшүнүк да. Баарын бириктирип түшүндүрмөдө. Баарын эмес, ошол кайсы бир негиздүү мамиленин негизинде. Мисалы, мынтип айтсак болот. Жалпы мисалы эки элдин ортосундагы ынтымакты биз ошол эки элдин достугун ынтымак десек болот. Мисалы, Кыргыз эли менен Кытай эл мамлекетинин ортосунда биздин шериктештигибиз бар, алакабыз бар да. Экономика, соода, кошунабыз дегендей, чек арабыз бир дегендей, ошол негизде биздин ынтымагыбыз бар. Жаманбы, жакшыбы, каалайбызбы, каалабайбызбы, биз алака түзбөсөк ишибиз жүрбөйт. Албетте. Бул турган эчтене. Мына буну биз ынтымак дейбиз. Бул жерде бизди жакында турган негиздүү бир маселе бар. Чек арабыз бир, коңшубуз. Ошон үчүн биз ынтымактуу болушубуз керек, мамилебиз болушубуз керек. Же болбосо соода түйүнүндө биз эми кантсек дагы биринчиден кайра эле ошол эң жакынкы кошуна, экинчиден бул дүйнөлүк чоң баягы экономикасы күчтүү мамлекеттин бири, дүйнө жүзү эсептешип аткандан кийин биз эсептеше албай койбойбуз. Ошол негизде бизде баары бир алака түзүлөт. Үчүнчүдөн биз эми чакан мамлекет болуп бизде өндүрүш салыштырмалуу жок койсо, бирок бизде муктаждык бар. Анан бизге эң жакынкы баасы да келишкен, ар кандай ошо өндүрүмдөр биз муктажбыз. Аны биз Кытайдан гана ала алабыз. Бизге жагымдуу же ыңгайлуу шарттагы. Демек, ал багытында да бизде баары бир алака бар, мамиле бар. Бул дагы ошол биз эки элдин ортосундагы ынтымак. Эгер жеке үй бүлөнүн негизинде алсак, мындай деп түшүндүрсөк болот. Мисалы, бир үй бүлө мүчөлөрү, ата-энеси, балдары дегендей, булар эң биринчи башатта бул бири-биринде үй бүлөлүк же бир туугандык мамиле болуш керек. Улууга урмат, кичүүгө ызат дегендей, сыйлоо, колдоо жана башка. Бул ошол ынтымактан башталат, себеби үй бүлө негизи. Бирок кээде мындай учурлар болот. Бир үй бүлөдө, мисалы, акыркы убакта тилекке каршы мен ушундай нерсени байкайм. Бир үй бүлө мүчөлөрүндө душман көзүнө же эл көзүнө деп коебуз, ынтымагы бар. Себеби бир ата делден, бир үйдө жашашат дегендей. Кийин бүлө куруп бөлүнүп кетсе да, бирок баары бир баягы бир туугандык сезим бар. Ошол негизде ынтымактуу, жакшынакай бири-бирин колдошот дегендей. Бирок ички маселеге келгенде, мисалы, багыттары, баалуулуктары бөлөк болот. Көз караштары. Ошол жагына келгенде мындай жакындык эмес, тескерисинче ар багыттуулук же болбосо
мындай бири-биринен алыстап да калышы мүмкүн. Мына ушул келгенде демек буну биз эмне деп айтабыз? Бул учурда үй бүлөлүк бир туугандык ынтымагы болсо дагы, бирок биримдиги болбой калышы мүмкүн. Мына бул жерде биримдик деген маселе келип чыгат. Ошондо ынтымак менен биримдиктин айырмасы эмнеде? Биримдик бул баалуулуктардын төп келиши. Эгерде эми биз адам жөнүндө сөз болуп аткандан кийин, демек адамдын баалуулуктары, мисалы эмне жагат, эмнени баа тутат, мисалы үй бүлөлүк баалуулуктар, мисалы кандай материалдык баалуулуктар деп коебузбу, же мисалы тарбиядагы эмнени негиз тутса, акыл билимге карата болгон баалуулуктары, эгерде бир туугандардын арасында ошол төптүктөр келе баштаса, баалуулуктар боюнча багыттары, көз караштары бир болсо, демек буларда биримдик бар. Себеби алар баскан жолу, сүйлөгөнү, тилегени, эңсегени, каалаганы бир болуп атса, демек бул биримдик. Биримдик деген бул ошол баалуулуктардын төптүгү. Бул жакындык. Ынтымакка караганда биримдик күчтүүрөөк болот. Бирок биримдиктин баштап ынтымактан башталат. Ынтымагы жок туруп биримдикке келе албайт да. Бул эки түшүнүк бири-бирине ошончолук байланыштуу, бирок ошол эле учурда ынтымагың бар болуп туруп биримдикке жетпей калган учурлар да болот да, тилекке каршы. Ал кандай учурларда кездешет? Мына бул мисалы эгерде жалпы мисалы азыр биздин жагдайыбызды карасак, биздин кыргыз элибиздин жагдайын карасак, биз эгемендүүлүктү алгандан бери көп өзгөрүүлөр болду. Мамлекеттик түзүлүштөн баштап, саясий түзүлүштөн кырдаалдан баштап, анан экономика, чарба өндүрүшүбүз жана башка, анан негизги могу күнүмдүк тиричиликтен дагы көп өзгөрүүлөр болду дагы. Элдер баягы ага чейин бир калыптанган, бир багыттуу, бир идеологиясы бар бир жолдо өнүгүп аткан бир мамлекет элек да. Советтик баягы. Ошол Советтик Союздун. Ал убакта идеология, бардык нерсе бар эле. Анан биз эгемендүүлүккө келгенден кийин ага чейинки тутунган баалуулуктарыбыз баары жокко чыга баштады. Кокой коммунизм жок турбайбы? Бул жөн эле баягы кургуй кырык ураан элекен, иш жүзүндө андай болбогалы. Кана эмнеге жеттик деген. Элде ошондой нааразычылык же болбосо ишенбөөчүлүк пайда болгондон кийин анан элде ошол баягы багыт, идеология, мындай бир үмүт деген нерселердин баары акырындап азая баштады. Анан бирок ал нерсенин ордун адам кайра толтурат. Толтургандан анан бизде эмне болду? Мисалы коомдо байкоо жүрүшсөк, бизде эгемендүүлүк келгенден кийин чек ара ачылды, баардык нерсеге шарт түзүлө баштады. Анын ичинде соода экономикасы биринчи орун алды. Же болбосо базар экономикасы деп атпайбызбы? Бул баягы тиричилик багытында. Эгерде руханият багытын алсак, анда бизде эмне болду? Бизде динге эркиндик берилди. Өзүбүздүн баягы салттуу тутунган ислам дининен сырткары башка диндерге эркиндик берилди дагы, анан элибиз ар кандай багыттарга бөлүнө баштады. Биздин салтыбызга, маданиятыбызга дагы негизинен эркиндик берилди, бирок андан сырткары дагы башка маданияттар дагы массалык түрдө келе баштады. Ал эми башка маданиятты биз акыркы учурда биз ылгабай туруп эле жакшы экен, өнүккөн мамлекет ушундай экен деп биз түздөн түз көчүрмө катары электен өткөрбөй туруп эле кабыл алып баштадык. Кабыл ала баштадык дагы. Анан мына ошонун негизинде байкап көрсөк, элдин баалуулуктары бирдей болбой калды. Ар башка болуп калды. Бирөө акчаны пир тута баштады, бирөө бийликти пир тута баштады, бирөө мисалы күнүмдүк оокат тирлиги менен эле оокат кылып атат, бирөө мисалы каада салт ошол бир улуттук дөөлөт мурастарды пир тута баштады, ушунун негизинде гана өнүгөбүз дейт. Бирөө болсо дин менен чектеле баштады. Мына биз көрүп атабыз, аркасында фундаментализм, экстремизм күчөп атат. Кыскасы, элди мындай бир нукка, бир багытка, бир калыпка сала турган нерсе болбогондон кийин эл бирок ошол нерсени өздөрү баягы жолдорун таап издеп баштады деп айткыбыз келип атат. Себеби элде адамда муктаждык бар. Бир муктаждык бар. Бир нерсеге түздөнүш керек. Бир багытты көздөш керек. Бир нерсени эңсеш керек, каалаш керек. Бул табигый муктаждык. Анан адам ошону чөйрөдөн издей баштайт. Анан албетте мамлекеттик түзүм болгондон кийин мамлекет ушул жерде мамлекеттин орду чоң. Мамлекет эмне үчүн бизде маданият министрлиги бар? Эмне үчүн бизде билим берүү министрлиги? Бул эң туура нерсе. Себеби мамлекет ошондой өзүнүн мекемелери аркылуу же болбосо ошондо министерстволор, ведомстволор аркылуу ошол багыттарды аныктап, тактап, мындай бир жөнгө салып, бир тартипке келтирет. Мамлекеттин эң бирден бир орду жана милдети бул ошо коомду, элди ошо бир калыпка, нукка салуу. Бир тартипте, бир тарихте жүрүү да. Ошону айткандай, ошол биримдикти камсыз кылуу.
Бирок бизде азыр байкап көрсөк ушул 25-26 жылдын ичинде биз эгемендикти алгандан бери бизде ошол кээ бир нерселер көмүскө калды же эске алынбай калды дагы. Мисалы кайсыл нерселер? Мына азыр жаңы эле айтып атпаймынбы? Бизде азыр эгерде жаштарды алып карап көрсөк, жаштарга туура багытта берилген кандай десек, бир стандарт дейбизби же бир багыттагы тарбия жок бизде. Жок да бизде тарбия. Мисалы билим берилип атат, бирок тарбиядан аксап атабыз. Чоң маселе талаш тудуруп атат. Бул тарбияны ата-эне бериш керек дейт. Ооба. Ата-эне айтат, мен мектеп бериш керек деп. Ата-эне айтат, мектеп же бала бакча бериш керек. Себеби азыркы биздин жагдайда биз бала тарбиялайбызбы же биз тилдигибизди жүргүзөбүзбү? Тарбия деп үйгө жатып алсак, анда курсабызды менен тоогузабыз. Сиздин оюңузча анда негизи эле тарбияны ким бериш керек анда? Негизи ата-энеден башталыш керек. Бирок башаты ата-энеден башталат. Бирок эгерде шартта мисалы мамлекеттин акыбалы ушундай болуп атат, азыр жумушсуздук айынан миграция көп бизде, чыгып кетип атат мамлекеттен. Жумушка барып келип дагы ата-эне тарбияга көңүл бурат негизинен. Толук кандуу болбосо да балар. А бирок жылдап кеткендер да болуп атат. Ошондо тарбия берилбей калгатканда балдар, өспүрүмдөр тарбияны чөйрөдөн ала баштайт. Башка эмне айлана чөйрөдө эмне болуп атса, анан алардын кызыкчылыгына жараша да болуп калат. Мисалы бирөө спортко кызыкса бала, ошол спорт жаатында ошол чөйрөсүнөн ал ошолго тиешелүү тарбия ала баштайт. Бирөө эгер кокус билимге кызыгып бир илимге багытталса, анда ошонун тарбиясынан таалим алат. Тарбия кете берет да баары бир. Эгерде бирөө баягы кылмыштуулукка бет алып эми ар кандай болуп калса, анда ошол жактын тарбиясын терс чөйрөгө кабылып калса, ошол жактын тарбиясын ала баштайт да, анан аң сезими калыптана баштайт. Ошого жараша адамдын баалуулугу түптөлөт. А баалуулугуна жараша адамдын көрүүсү, ой толгоосу, баягы бир нерсеге баалоо критерийлери пайда болот. Сиз азыр өспүрүм, кечиресиз сөзүңүздү бөлүп коеюн. Сиз азыр өспүрүмдөрдү айтып атпайлыкпы? Жаш өспүрүмдөр, окуучуларды айтып атабыз. Негизи эле мынакей тарбия башаты үй бүлөдөн башталат деп атабыз. Ошол эле коомчулуктан эле, ошол эле мектептен, бала бакчадан. Бирок ошолорго акыл насаат айтчу, биздин ошо улуу мундардын дагы тарбиясы, ошолордун дагы деңгээли жетеби ошондой туура тарбияны берүүгө? Туура тарбияны берсе болот. Биз мисалы мектептерде мен улуу муун андай муун калбай калды дегенден мен алысмын. Бар бизде элдин ичи баягы жакшылап издеп карап көрсө, эми баягы элдин ичи кенчтеп коет негизи. Бар. Бирок ошол нерселер баягы кандай десем, бир жарк эткен бир жылдыз сымал бир көптүн ичинде жалгыздан болуп эле мындай бир коомчулукта мындай негиздүү орун ээлебегендиктен ал бир чектелип калып атат. Өзүнүн аймагына, өзүнүн таасирине, өзүнүн күчүнө жараша эле болду. Эгерде ошондой асыл нерселерди алып туруп, биз ошону көбөйтүп, күчтөп туруп, анан жалпы элдин же мамлекеттин деңгээлинде ошону алып чыгып, бир программа болобу, мүмкүн эми билим берүү деген такыр бөлөк, бирок тарбия деген өзүнчө программа кылып туруп, ошону калыптап туруп, анан ишке ашыра баштасак жакшы болот. Мисалы, билим берүү менен тарбия дайыма кош жүрөт. Советтер Союзунда биз билим алдык, бирок билимдин менен кошо биз тарбия да алдык да. Ата-эненин тарбиясынан башка биз Советтер Союзунун тарбиясын алдык. Ал убакта идеология деген өзүнчө билесиздер да, биз октябрёнок, пионер болдук, комсомол болдук. Ошол жерде адамдын жүрүм туруш этикасы, кандай мамиле кылыш керек, эмне баалуулуктарды tutуш керек дегенге чейин ушунун баары тарбия болчу. Билим ал өзүнчө, тарбия да кошо жүргөн. Советтер Союзу баргандан кийин бизде билим калды. Жаманбы жакшыбы жүрүп атат, буюрса системасы бар, министрлик бар, бирок тарбия маселеси аксап калды. Мисалы, мамлекет жүргүзө турган тарбиялык, идеологиялык программалар болуш керек. Ошол эле жайкы салуу лагерлеринен башташ керек. Мисалы, ошол лагерлерге барганда мен эсимде, бизди кадимкидей эң баштыкка койбой, бизди тарбиясынын негизинде бизди иреттеп, мына азыр муну кылабыз, дене тарбия кылабыз. Ошол пионер лагерлер азыр деле бар да. Азыр пионер лагерлер бар, бирок ал мамлекеттик программада эмес. Ар бир лагерь өзүнүн багытында. Мисалы, тил лагерлери бар, же болбосо мындай же спорттук лагерлер бар, ал өзүнүн тармагын гана алып кетип атат. Жакшы. Бирок жалпы адамды атуул катары, жаран катары калптай турган, мамлекеттин баягы кызыкчылыгын көздөй турган, чыныгы патриот деп коебузго, атуулдарды тарбиялай турган программа жок. Эми, демек, сиздин оюңузду улай кетсек, ушундай программаларды да баягы негизинен анда билим берүү министрлиги иштеп чыгып,
өкмөт менен биргеликте ишке ашырыш Жок, керекпи? билим Же берүү бул ар бир баягы үй бүлө өзүнөн баштап улап кетиш керекпи? мына ушул жерге келгенде аябай талаш маселе бар, дайыма чечилбей келет. Албетте мисалы жеке менин түшүнүмдө албетте ата эне сөзсүз түрдө жоопкер болуш керек. Себеби бала бул ошол ар бир адамдын бул жашоодо калтырган изи бул анын тукуму. Сен кандай тукум калтырасың, кандай из калтырасың, бул сенин жоопкерчилигиңде. Демек эң биринчи жоопкерчилик ата энеде. Ата эне муну моюндаш керек, тарбияны бериш керек. Ар кандай шарт жагдай болот, түшүнөбүз, кээде мүмкүнчүлүгү жок, кээде ар кандай болуп калат, кетип калат дегендей. Ал башка маселе. Бирок баары бир биринчи орунда ата эне жоопкер. Экинчи маселе, мамлекет болгон соң, биз коомбузда биздин бир ички ырааттуулугубуз, тартибибиз бар болгондон кийин мамлекеттин да орду болуш керек. Мамлекет эгер жөн эле элдин өзүнө таштап койсо, эмне кылсаң ошол десең, анда эл менен мамлекеттин ортосунда да ажырым пайда болот да, анда биз Сайсайлап кетебиз да, сөзүн албетте, анда биздин биримдигибиз ошол жерде жоголот. Ынтымак жоголот, ооба. Ынтымак жоголбошу мүмкүн, бирок биримдик жоголо баштайт. Мына биримдиктин маселеси ушунда. Ынтымак болот буюрса. Биз бир элбиз, бир атадан тараганбыз, кандыбыз тегибиз бир деп атабыз. Тарыхыбыз буюрса бар, санжырабыз бар, маданиятыбыз, салтыбыз, биздин көп нерсебиз бар. Ушунун негизинде биз азыр ошол жакындыгыбызды жогото элекпиз. Биз бир туабыз, кокой, биз бир элбиз деп мындай бир мындай ажырымга кете элекпиз. Бирок чыныгы биримдикке азыр сапаттуу биримдикке деп коелучу, биз жете албай атабыз. Эмне себептен? Себеби ошол элдин баалуулуктары ар бөлөк. Мына мисалы ал биздин эмнебизге жараша. Мисалы ар бир аймактын, региондун дагы бир өзгөчөлүктөрү болот, бири-бирине кайталган. Албетте. Ошого жараша дагы баалуулуктар өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы маданият тармагына карасак, биздин мына Баткен, Ош, Жалал Абад, түштүк региондогу областтын тургундары аны менен чектеш болгон Өзбекстандын, же болбосо өзбек элинин, тажик элинин маданияты менен сөзсүз түрдө жуурулушуп, алака мамиле болгон соң эки маданияттын ортосунда бир жуурулуу, ортодо бир айкалыш пайда болот дагы, андан бир нерсе алынат, бизден аларга бир нерсе жугат дегендей. Ошонун негизинде ал жакта көрүнүш башка болот. Мисалы таластыктарды айтып коеюн, мисалга мен эч кимди бөлбөйм, бирок бул факт. Казак эли менен ошо кыргыз элинин ортосундагы байламда ошо талаш жергесинде көбүрөөк, себеби аякта Казакстан менен алака байланыш күчтүүрөөк. Чүй өзүнчө, мисалы бул жерде орус, башка улуттун өкүлдөрү көбүрөөк болгондуктан биз так башкачаракпыз десек болот. Мисалы муну менин эмне айткыңыз келип атат? Бул менин айткым келип атат, ушул регионалдык же болбосо аймактык дагы өзгөчөлүктөр дагы элдин мүнөзүн, жүрүм турумун, маданияттын таасири менен болгон баалуулуктардын, өнөрлөрдүн жана башка нерсенин аз да болсо бир аз өзгөрүүлөр пайда боло баштайт. Анан ошону менен алардын да баалуулуктары, багыттары бир аз бири-биринен айырмалана баштайт. Ошону менен дагы биз, эгерде биз өзүбүздүн ошо маданиятыбызды, салтыбызды кандай кайсы жерде болсун бир тутуп, жок бул дагы биздики деп мындай бөлбөсөк. Мисалы бизде устукканда мындай айтылат, ай силерди билбейбиз, бизде мындай туруптат деп эле отура берсек ал да болбойт. Аны түшүнүш керек, өзгөчөлүк бар, бирок баары ошону түшүнүү менен кабыл алып, бул жалпысынан ошо биздин өзүбүздүн салтыбыз, маданиятыбыз деп ушундай нерселерди бул жалгыз эле Кыргызда эмес, бул ар бир мамлекетте, ар бир өлкөдө, ар бир улутта бар бул нерсе. Сиз экөөсү айтып аткан нерсе. Бул эми маданият тармагын алсак. Бирок мен ойлоп атам, азырынча бизде маданият тармагында бизде биримдигибиз, мындай бириктире турган, бир негизге байлай турганыбыз бар. Аны жогото элебиз. Бирок ушундай мен жөнөкөй мисал катары айтам. Мисалы чарбачылыгына келгенде, же болбосо адамдын күнүмдүк тирилигине келгенде, бул жерде ким эмне менен оокат кылат? Бирөө дыйкан, бирөө малчы. Бул деле мындай табигый көрүнүш. Бирок ошентсе дагы мына жалпысынан биз азыр мындай деп айтсак болот да, бизде азыр идеология жок деп көптөр айтып атышат. Мамлекеттик идеология, улуттук идеология деген болуш керек. Улутту, элди мындай бир калптай турган, бириктире турган нерсе бизде азыр жок деп ушундан аксап атабыз деген пикирлер көп айтылат. Мен мындай айтар элем. Идеология жок болушу мүмкүн эмес. Идеология бар. Болгону бизге кандай идеология керек? Мына азыркы тапта бизде базар экономикасы деген бар. Мына ушунун өзү идеология. Себеби адамдын оюнда азыр байкап көрсөңөр, баардык нерсе соода сатык менен гана эсептешип ченелип калды. Акчаң болсо сен жакшы бийликке жетесиң, же жакшы кызматка турасың деген нерсе. Же болбосо эмне гана болбосуң, акчаң болсо сен адамсың, акчаң болбосо сен бул сооданын мыйзамына такап туруп, ошону менен гана эсептешип, ошонун негизинде бизде
бир баалуулуктар өзгөрүп кетти. Бирок баары эмес. Кээ бирлер айтат, жок, адамдык абийир, адамдык сапат, мүнөз биринчи орунда болуш керек. Кой, сатылбагыла, уурдабагыла деген мисалы шайлоону алып карап койсок. Мына ошого келгенде ажырым пайда болуп атат. Бул жерде баалуулуктарыбыз, негиздерибиз бөлөк болуп атат. Мына ошонун негизинде биримдик алсыздай баштайт. Анан мени мисалы ынтымак менен биримдик деп аткандан кийин албетте башаты ынтымактан башталыш керек. Ынтымакка негиз көп бизде. Бир элбиз, бир журтпуз, бир мамлекетпиз, тарыхыбыз, баарыбыз бир, тамырыбыз бир дегендей. Эми биримдикке келгенде биз өзүбүздүн эң биринчи биздин өзүбүздүн баягы улут экенибизди, эл экенибизди унутпайбыз. Кыргыз экенибизди унутпаш үчүн ошол кыргызга таандык болгон улуттук баалуулуктарды биринчи тутсак. Мисалы азыр кыргыз болуп төрөлгөндө өкүнгөндөр көп. Кыргызды чаңгандар бар. Кыргыздын баалуулуктарын тааныгандар көп дегендейчи. Эмне үчүн? Себеби ошол башка баалуулуктарды багыт алып, беттеп, анан өзүнүн тамырынан алыстап кеткен. Убакыт саякаттап баратат, эми сөзүңүздү мындай жыйынтыктап кетсеңиз, жалпылап. Жалпылап айтканда, мисалы мен мындай деп айтар элем. Эмне кылыш керек? Маселе. Башка дүйнөлүк баалуулуктардан биз тамашыбыз керек. Аларды да албетте аны кошо ала жүрүш керек. Мисалы илим, техника, технология өнүгүп атат. Аны баарын колдонуш керек. Маданият баардык. Бирок менин түшүнүгүмдө өзүңдүкүн унутпашың керек. Өзүңдүкүн өзөк кылып карма дагы, башкалы ширештир, айкалыштыр. Ошондо тескерисинче кыргыздар айтат го, корама темир курч болот деп. Бирок өзөк бар да. Ошол сымал биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды эң биринчи өзөк кылып тутуп, анан ошого шайкеш болгон, ага үндөш болгон, мындай жат келбеген башка элдин, башка маданияттын, кошуналардын дейбизби, баалуулуктарын, алардын бир негиздерин камтып туруп анан өнүксөк, ошондо биз туура жолго түшөбүз. Ынтымактуу, биримдиктүү ынтымак бар бизде. Бирок биримдикке жетүү маселеси турат. Биримдик ошол айырмасы ошондо болуп атат. Ошон үчүн биз ошол баалуулуктарыбызды дагы бир ирет калчап карап, бизге чыныгы, бизге туура келген баалуулуктарыбызды биз мындай бир өзөк кылып туруп, ошол баалуулуктардын негизинде байлансак, ошондо биз биримдикке келебиз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биздин убактыбыз да соңуна келип жетти. Дагы бир жолу эскертип кетейин, биздин студияда бүгүн конокто Мелис Мураталиев, Бактуу өлөт коомдук фондунун жетекчиси болду. Ал эми биз ынтымак жана биримдик темасын тегерегинде сөз козгодук. Биз менен болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Ынтымакта, биримдикте бололук. Саламатта болуңуздар.